24 март күнү Кантеңир айыл аймагынын Советский айылы Кызылкыя каналына ӨКМ суу каптоонун кесепеттерин жоюу жумуштарын ыкчам жүргөздү. 2023 жылдын 24 март күнү нөшөрлүү жаандын жаашынан жана абанын температурасынын жогорулашынан улам карлар эрип, өлкөнүн 5 облусунда 6 суу каптоо катталган. Алсак, Жалал-Абад, Нарын, Ысык көл, Ош, Чүй областарында суу каптоонун кесепеттерин жоюу 24 марттын кечинен тарта 25 мартты караган түнү менен жүргүзүлдү. Жеринде ÖKM'нин куткаруучулары жана жарандык коргонуу кызматтары техникалары тартылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды берилген шашылыш билдирүүлүгө көңүл буруп, арыктарды тазалап, коргоо жумуштарын жүргүзүүгө чакырат. Ал эми жарандык коргонуу кызматтарынын күч жана каражаттарын даярдык абалда кармоону эскертет. 2023 жыл 25 март Көпүр району Карасайф айыл аймагына караштуу Тасма айылында агып жаткан суунун нугун буруу иштеринде бир даана экскаватордон сырткары жергиликтүү тургундар жана Каракол шаары боюнча номер 15 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн жалпы 21 куткаруучу тартылып, азыркы учурда техника кире албаган жерлеринде суунун нугун буруу иштерин жүргүзүүдө.